Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Улуу алымдарыбыздын бири, өтө чоң алым, чоң аулиялардын бири Суфян ат-Таури рахимахуллах, Алла Таала жаткан жерин нурлуу кылсын. Ошол кишинин айткан насааты: ар бир күнөө эгерде шахваттан кылынган болсо, башкача айтканда шайтандын азгыруусуна берилип кетип, байкабастан кылынып калган күнөөлөр алардын кечирилүүсүнө үмүт бар дейт. Ал эми кимде ким бир күнөөнү текебирленип туруп аткарган болсо, күнөө экенин билип туруп, кылсам эмне болмок эле, эми кылып коеюнчу мен, кичинекей эле күнөөгө кыла берсем болот го деп, күнөөнү бир күнөө экенин сезип туруп дагы текебирленип ошол күнөөнү аткарып койгон болсо, андай күнөөнүн кечирүүсүнө үмүт жок дейт. Себеби шайтан, Иблис алейхилана, Алла Таалага да буйрук бергенде, адам атаны топурактан жаратып, периштелерге мына мен жараттым, сажда кылгыла дегенде баардык периштелер башын ийип сажда кылганда, Иблис алейхилана, шайтан келип айткан: "Жок, мен сажда кылбайм" деген. "Ана хайрун минху, халактани мин нарин ва халактаху мин тин" деген. Мен адамга караганда жакшыраакмын, мен шарапаттуураакмын. Себеби сен мени оттон жараткансың, ал эми аны чоподон, лайдан жараттың. Мен ага сажда кылбайм деп, Алланын айткан буйругуна тоң моюндук кылып, текеберлик кылып моюн сунган эмес Алланын буйругуна. Ошол себептен шайтан болгон, Алланын рахматынан куулган. Демек текеберленип кылынган күнөөнүн кечирилүүсүнө, ошол күнөөнүн тобонун кабыл болуусуна үмүт өтө аз дейт. Ал эми адам атабыздын кетирген катачылыгы, бейиште жүргөндө Алла Тааланын жебегиле деген мөмөсүнөн азгырылып, шайтан келип азгырылып жеп коюп, ошол себептен жерге куулуп түшкөн. Бирок Алла Таала адам атанын катачылыгын кечирген. Эмне үчүн? Ал күнөө текеберликтен болгон жок. Ал шайтан азгырып, шахваттан келип, азгыргын алданып калып туруп ошол күнөөнү кылган. Ошо улуу залкар алымыбыз Суфян Саури рахимахуллах ушундай насаат айткан: эгерде билбестен бир шайтандын азгыруусуна берилип калып туруп күнөө кылып кое турган болсок, анын кечирүүсүнө үмүт бар экен. Келиңиздер бир туугандар, албетте адам баласы бардыгы күнөө кылат. Куллу бани адам хаттаун. Пайгамбардын хадисинде айткан: адам баласы ар бири ката кылат, ар бири кемчиликтүү деп. Баарыбыздан ката келет, бирок ошо кетип өтүп жаткан катачылыгыбыз атайлап эмес, текеберликтен эмес, эмне кылалык билбестен бир шайтандын азгыруусуна алданып калып туруп күнөө кылган болсок, анда тобонун да кабыл болуусу оңой, Алла Таала да кечирет деген үмүт болот. Ошондуктан алымдарыбыз айтат, бир кичинекей эле күнөө болсо, бул кичинекей эле күнөө да деп ошол нерсени кылып койбо. Мүмкүн Алла Таала ошондон нааразы болуп калат. Эми кичинекей эле бир соо иш болсо, соо аз турбайбы деп кылбай койбо. Мүмкүн Алла Таала ошол нерседен ыраазы болуп калат дейт. Дагы биздин алымдарыбыздын айткан сөзү бар: "Мен азнаба замбан ва хува язхак, фа инналлаха юдхилуху нара ва хува ябки." Кимдеги бир күнөөнү жасаган болсо, күлүп, жыргап, ыраазы болуп аябай ошол күнөөнү кылган болсо, анда албетте Алла Таала аны азапка салат, аны ыйлаткан абалда бир азапка дуушар кылат дейт. "Ва ман натаа ва хува ябки, фа инналлаха юдхилухул жанната ва хува язхак." Ал эми кимде ким Алла Таалага кулчулук кылса, моюн сунса, ыйлаган абалда, сабыр кылып, ар кандай кыйынчылыктар болот, ошолорго чыдап, бир ибадатка моюн сунган болсо, анда Алла Тааланын сүйүнгөн, жыргаган абалда бейишке киргизет дейт. Урматтуу бир туугандар, келиңиздер, Аллага тоң моюндук кылбайлык. Күнөө иш болуп кала турган болсо, дароо бир катачылык кетип калган болсо, тооба кылып, Алла Тааланын астына жалбаралык. Алла Таала өтө ырайымдуу, өтө меримдүү зат. Күнөөлөрдү Алла Таала кечирүүчү зат. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.